Solo TV kanalı soңку жаңылыктар менен тааныштырат. Актриса Асель Шалтаева интернет баракчасы аркылуу вайн жана кыска ролик тартып жаткандарга кайрылуу жасады. Анын айтымында видео тартып жаткандар кыргыздын менталитетине туура келбеген нерселерди жасап, эркектерди пас кылып көрсөтүп жатат деген пикирин айтып, төмөнкүдөй видео жүктөгөн. Вайндар жөнүндө бир аз сөз кылгым келип жатат. Акыркы күндөрү Instagram баракчасында бир кандайдыр бир мындай токсичный видеолор көбөйүп кетти да. Бир адамдын аң сезими туура эмес, тарбия калтыра турган, анан бакыр өкүрү ыйлашып эле, бири-бирин сабашып эле, анан эң мени аябай азыр кооптондурган нерсе бул көбүнчөсү ошо аялдары күйөөлөрүн бир мындай орусча айтканда тупой көрсөтүп, көкмээ көрсөтүп, күйөөлөрүн башка көзгө койгулап, вайн үчүнчү, тамаша үчүн, анан күйөөлөрү коркок болуп, ушундай бир эркектин мындай эркектигин ылдый түшүрүп, ушундай бир мындайча айтканда кыргыздын менталитетине туура келбеген. Мисалы үчүн кыргыздын айымдары ар дайым илгертен мырзаларын, эркектерин байым, табышкерим деп баягы атасынын баш кийимин жерге таштабай, кийимин жерге калтыртпай, атасы келгичекти үйүндө тамак жешпей, мисалы үчүн ушундай бир тарбиялар бар болчу да. Азыр деле бар, андай үй бүлөлөр толтура. Болгону биз Инстаграмдан ошондой нерселерди көрсөтпөй, эркек кишилерди аябай эле мындай паска түшүрүп салдык да. Супер акция. Одон супер хит. 50 гигабайт болгону 230 сомго. Эмнеге ашыкча төлөш керек? Интернет, банк, кызматтар, сатып алуулар жана бонустар. Баары бир Мой О тиркемесинде. Супер хитти азыр кошуп ал. Ошону токтотсок жакшы болот эле, анткени өсүп жаткан жаштар көрсө эркек кишилерди ушундай мамиле кылыш керек экен деп аң сезим ошентип өсөт. Подсознание деген нерсе бар да, ал подсознание барып отура берет. Ошол себептен баягы вайн тартып атканда, кыска роликтер тартып атканда, я понимаю, мунун баары укмуш акыбат, но бир аз ойлонолу, артыбызды да ойлонолу. Инстаграм бул мындай жеңил нерселерди көрсөтүү, юмор да бөлүнөт. Сөймөңдү көрсөтүп койгондо күлөбөй, же болбосо сен интеллект, вообще юмор это высокий интеллект да. Вот ошол аркылуу юмор көрсөтсөк, я не знаю, там бул вообще азыр реклама, мындай сатуу жагына Через 250 метров на светофоре поверните направо. Позитивный көп, мындай жакшы темалар бар, күлдүрө турган көп толтура окуялар бар. Вот ошолорду көрсөтүш керек да. Бирок ошол жанагы насильственный, анан унижающий бир роликтерди токтотсок аябай сонун болот эле. Анан акыркы күндөрү байкадым, ошо 100 сом, 50 сом которсоңор мен кредитимди жабам, анан тинтем. Это уже инстаграмный Блогерлер Эрмек Таалайбеков жана жубайы Бекзада Жолборсова Ысык көлдөн батир сатып алганын айтышты. Мындай кубанычтуу кабар менен алар Инстаграм баракчасы аркылуу бөлүштү. Достор, бизде сонун жаңылык бар. Өзүңүздөр деле билдиңиздер болуш керек, сездиңиздер болуш керек. Биз көлдөн батир алдык. Елизавета компаниясынан алдык. Ооба, жана кайсыл объекткенин кененирээк дагы айтабыз. Куттуктоолорду күтөбүз жана жугуштуу болсун. Курсактарыбыз чыгып калган, тамак жеп алганбыз. Бул жакта жыр болчу. Африкалык таланттуу балдар менен жолукканы кеткен Гүлназ Чыныбек кызы Африкада жашаган кыргыз мекендештерибизге да жолуккан. Ал жактагы кыргыз бир туугандар ырчыга сый урмат көргөзүп, самолет белек кылган. Жолугушуудагы көз ирмемдер менен ырчы интернет баракчасы аркылуу бөлүшүп, жагымдуу видео жарыялады.
Достор, биз Руандага келдик, Кудай буйруса. Азыр саналуу минуталардан кийин балдарым менен Morex Kids менен көрүшөбүз. Кудай буйруса, даярданып атабыз. Мен болсо бул жактагы аэропорттун кызматкерлеринен эки сөз үйрөнүп алдым. Местный тилде Мурахо деген салам экен, Амакуру деген кандайсың деген экен. Эмейде деген жакшы деген экен. Биз менен бирге болсок, толкундан сүйүнүп, nice night. Oh, my little kids! How are you? Canım. Nerede koydun? Kids, are you glad to see me? Yeah. I am too. I love you, and you? Thank you. Tonight, tonight, every person I bring my shot tonight. I bring my tonight. Shots tonight. Every person I bring my shot tonight. Salam Kırgızstan. From Rwanda. Актриса алып баруучу Назира Айтбекова жолдошу Назар Муратов менен биринчи жолу өкүл апа жана өкүл ата болгонун билдирди. Ал бул кубанычтуу жаңылыгын социалдык тармактагы баракчасынан бөлүшүп, пачин ачылды деген билдирүү калтырган. Ошондой эле бул тойдо Айтбекова сахнадагы жакындары келип, жаш үй бүлөнү куттуктап кетишкенин кошумчалаган. Ал сүрөттөрдөн Мирбек Атабековду дагы көрүүгө болот. Өзбекстандын белгилүү ырчысы Шахзода уулун үйлөндүрдү. Бул тууралуу ал өзүнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу күйөрмандары менен кубанычын тең бөлүштү. Маалыматка караганда, той аземи жакындарынын жана санаалаш досторунун катышуусунда жогорку деңгээлде өткөн. Кыргыз Республикасынын эл артисти Роза Аманова интернет баракчасы аркылуу элге кайрылды. Ал кайрылуусунда төмөнкүлөрдү билдирген. Ардактуу замандаштар, мына кечээден бери 20 апрелден бери менин телеграм каналым бузулуп, ошол телеграмдагы баардык маалыматтары бар адамдардын баардыгына, башкача айтканда мен сүрөтүмдү коюп, менин улуттук кийиммен түшкөн, ырдаган аудио видеолорумдун баарын пайдаланып акча сурап атышыптыр. Эч кандай акча которбоңуздар. Сиздерден абдан көптөн көп өтүнөм. Бул жана бүгүнкү заманбап кибер шылуундардын кылып жаткан жумуш экен. Ошон үчүн туура түшүнүңүздөр. Эч кимиңиздер андай маалыматка ишенбешиңиздерди суранам, өтүнөм. Бүгүн 22 апрелдеги Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Улукбек Карыбек уулу көк бөрү оюнуна эл аралык стандарттарга шайкеш келген нормаларды киргизүү керектигин айтты. Ал улуттук спорт оюну жаңжал менен коштолгон учурлар бар экенин белгилеп, аны тартипке салуу керектигин билдирди. Тилекке каршы бул спорт оюнунда бүгүн эреже, тартип, мындай бир заман талабына ылайык жөнгө салуу маселелери жаралып жатат. Ушундан улам мындай чындыкка тике карайлы бүгүн ушул күч түзүмдөрүнө, жалпы мамлекеттин коопсуздугуна анча-мынча көйгөй жараткан бул спортту биз жөнгө салышыбыз керек. Бул спортту биз тартипке салышыбыз керек. Бул жерде эң биринчи көрүүчүлөр, ошол жердеги оюнчулардын, андан сырткары ошол жердеги аттарга, андан сырткары ошол көрүүчүлөргө эл аралык спорт стандарттарына шайкеш келген нормалар
бүгүн иштелип чыгыш керек. Профилдик комитетке урматтуу төрага бир протоколдук тапшырма берсеңиз, азыр коомчулукта да суроолор болуп атат. Бул оюн өтөбү, өтпөйбү деп. Жакында ушул көчмөндөр оюну башталат. Мына ушул алкакта биз ушул оюнду жапайычылыкка эмес, чыныгы мындай заман талабына ылайык, маданияттуу, жогорку деңгээлде бир эл аралык стандарттарга шайкеш келтирген, дүйнө эле суктана турган деңгээлге алып чыгуу бүгүн учуру десек болот. Мына ушуну профилдик комитетте бир деталдуу карап, жоопкерчилик маселесин тийиштүү мамлекеттик мекемелерге берип, ошол эле учурда көрүүчүлөр дагы, оюнчулар дагы маданият менен баягы коопсуздук маселесине шайкеш келтире турган бир иштерди жасашыбыз керек деп ойлойм да. Рахмат. Кыргызстандык балбан Эрназар Ахматалиев Бишкекте өткөн күрөш боюнча Азия чемпиондугунан кийин бириккен күрөш дүйнөсүнүн рейтингинде 1-орунга көтөрүлдү. Бул тууралуу аталган уюмдун сайтында жарыяланды. Маалыматка ылайык, мелдештин жыйынтыгында Ахматалиев 70 кг салмак ченинде 6500 рейтингдик упай топтоп, дүйнөлүк рейтингдин сап башына чыккан. Белгилей кетсек, Азия чемпиондугунда Эрназар Ахматалиев кытайлык атаандашын жеңип, коло байгенин ээси болгон.